20 bölüm. İsa dağı mınday dedi. Asman padişaçılığı özünün жүзүм зарында жалдап иштетүү үчүн эртең менен эрте жумушчуларды издеп чыккан адамга окшош. Тапканда күнүнө 1 күмүш теңгеден төлөп берем деп убадалашып, аларды жүзүм зарына жиберет. Саат 9-дарда көчөгө чыгып, базар жакта кылаарга иши жок турган дагы бир нече кишилерди көрөт. Анан аларга: "Силер да менин жүзүм зарыма баргыла. Тийиштүү акыңарды нак төлөп берем", дейт. Алар болсо дароо жүзүм зарга жөнөшөт. Жүзүм зардын ээси саат 12 чендерде да, 3-төрдө да чыгып, так ушундай кылат. Акырында саат 5 чендерде дагы бир рет көчөгө чыгып, дагы ишсиз турган бир нече кишилерди көрөт да, аларга: "Эмне үчүн эртеден бери бул жерде ишсиз турасыңар?" дейт. Тигилер ага: "Себеби эч ким бизди жалдаган жок", деп жооп беришет. "Силер да жүзүм зарга баргыла", дейт жүзүм зардын ээси. Кеч киргенде жүзүм зардын ээси чарба башчысына мындай деп буйрук берет: "Жалданган кишилерди чакырып, эмгек акыларын төлө. Биринчи эң акыркыларына берип, башында келгендери менен аягында эсептеш. Ошондо саат 5-терде келгендери 1 күмүш теңгеден алат. Биринчи келгендери көбүрөөк алабыз го деп турушкан. Бирок алар да 1 күмүш теңгеден алып калышат. Ошондолар нааразы болуп, жүзүм зардын ээсине даттана башташат. Мына бул акыркы келгендер 1 эле саат иштешти. А сен болсо эртеден кечке маңдай терибизди төгүп, мээ кайнаткан ысыкта иштеген бизди тигилерге теңеп салдың." Ошондо жүзүм зардын ээси алардын бирине мындай деген экен: "Эй дос, мен сага туура эмес эч нерсе кылганым жок. Башында 1 күмүш теңгеден деп сүйлөшпөдүк беле? Ошондуктан акыңды ал да жолуңа түш. А мен мына бул акыркы келгенге да сага берген акыны бергим келет. Өз менчигиме эмне кылсам өз эрким. Менин ак көңүлүмөн кылган жакшылыгыма сенин ичиң күйүп жатабы? Ошентип акыркылар биринчилер акыркы болушат." İsa Иерусалимди көздөй баратып, жолдо 12 шакирттин жанына чакырды да аларга мындай деди: "Мына биз Иерусалимге баратабыз. Адам уулун жогорку дин кызматчылар менен дин мугалимдеринин колуна кармап беришет. Ал өлүм жазасына кесилет. Ошондо кордоп, сабап, жыгачка кирип туруп, колдоруна мык кагып, асып салуу үчүн башка улуттагылардын колуна тапшырышат. Бирок ал 3-чү күнү кайра тирилет." Ошондо Зебедейдин аялы, уулдары Жакан жана Жакып менен келип, Ыйсанын бутуна жыгылып, андан бир нерсени суранып жатты. Ыйса ага: "Сизге менден эмне керек?" деди. Аял: "Айтып койчу. Менин мына бул 2 уулум сенин падышачылыгың орногондо бири оң жагыңа, бири сол жагыңа отурсун", деди. Ыйса: "Силер эмне сураганыңарды билбейсиңер. Мен иче турган азап чөйчөгүнөн иче аласыңарбы?" деди. Алар: İç alabız, деп чуулдашты. Ыйса: "Мен иче турган азап чөйчөгүнөн ичесиңер. Бирок оң жана сол жагыма кимди отургузууну мен эмес, Атам өзү чечет. Ал кимди өзү алдын ала дайындаса, ошону олтургузат", деди. Булар дукканда берке көөнө калган 10 шакирттин кыжыры кайнады.
Oşonda İsa şakirtlerin çakırıp alıp mınday dedi. Bu dünyödөгү элдердин өкүмдарлары өз элине үстөмдүк кылып, төрөлөрү күч менен бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силерде мындай болбосун. Тескерисинче, араңардан ким чоң болгусу келсе, силердин кызматчыңар болсун. Ким биринчи болгусу келсе, силерге кул болсун. Анткени адам уулу бирөөлөрдү өзүнө кызмат кылдырыш үчүн эмес, бирөөлөргө өзү кызмат кылып, өз жанын көп адамдардын күнөөсү үчүн кун катары берүүгө келген. İsa şakirtleri менен бирге Yerihondon чыгып баратканда, алардын артынан көп адамдар ээрчип жөнөдү. Аңгыча жол боюнда олтурган эки сокур İsa'nын өтүп баратканын угуп, O taksır, Dööттүн уулу, bizge rayım kıla gör. деп кыйкырып жиберишти. Көпчүлүк аларга унчукпагыла деп тыюу салышты. Тигилер болсо андан бетер катуу кыйкырышып, O taksır, Dööттүн уулу, bizge rayım kıla gör. дешти. Ошондо İsa токтоп, аларды чакырды да Силерге эмне кылышымды каалайсыңар? dedi. Алар Taksır, gözümüz görüp kalsa eken. дешти. İsa'nın тиге көөнө боору ооруп, алардын көздөрүнө колун тийгизди. Ошол замат көздөрү көрүп калган алар İsa'нын артынан түшүштү.